Бұл жерде жұмысқа келген уақытымызды белгілеп, қашан келгенімізді жазып, анан жұмысқа кіреміз. Мен Арава району Тепорған айыл өкіметі Қақырпыртан айылында 1966 жыл төрөлгөнмүн. Ата-энем декан, балалығым тоолордо өткөн. Чындыгын айтыш керек. Өзгөндө Карабут Тепе деген жайытында, Кичалай чөгөмдө, Ноқатты, Шаңқол деген жайыттарында ошақта өткен балалығым. Негізінен көп ұлт арасында жүргенмін. Эми ата-энем ошақта мал койду аркасынан жайытта жүргөн. Ошақта ушулар менен чогуу жайыттарда жүрүп, мал койду аркасынан анан келип ошақта окуп, анан мен ошақта мектеп бүтүргөнмүн. Мен ошол мезгилде агрономия боюнча азистик даярдадым. Талаачылыкта агрономияны талдагандан кийин Ташкентке окууга кирдик. Ошол мезгилде мектептерде кыргыз тили сабагы жок эле. Турусун айтыш керек. Мен ал жакка өзбекче тапшырып, анан интернационал группада окуп калдым. Бирок эң кызыктуу тарабы бир эле ошол жерге баргандан кийин биякта эч үйрөнбөгөн, сүйлөбөгөн неме боюнча кыргызчаны үйрөнүп, ошол жакта сүйлөп калдым. Ташкентте кыргызчаны үйрөнүп калдым. Өзүбүз жердештер кыргызстандыктар менен бирге басып жүрүп, алар менен сүйлөшүп, анан кыргызча китептарды окуп, ошол жерде анан кыргызча үйрөнүп калдым. Келгенде 91 жылы келгенде биякта айыл чарба башкармага келгенде келип туруп бир-эки мындай башкармалыкта кыргызча сүйлөгөндө сен каяктан келип калдың, Ташкенттен келсең каяктан кыргызча сүйлөп калдың деп таң калып калышкан. Мен ошондо айткам, мен өз жактан үйрөнүп келдим. Окууда жүргөндө Ташкентте кыргызча үйрөтөбү десе, жок. Ташкентте кыргызча үйрөтпөйт, бирок биз эми өзүбүз жерибиз, өзүбүз элибиз деп туруп ошол жакта үйрөнгөн. Биринчи кезекте ошол негизинен бизде районда айыл чарба негизги тармак болуп калгандыктан биз агрономияны кесибин тандаганбыз. Ошондон агрономияны бүтүрүп, бияка келип жумушка орнотуп иштеп калгам. 91 жыл июнда келгенмин, ушул июндан бери ушул жакта жүрөм. Негизинен айыл чарба тармагында, айыл чарба башкармалыгында, андан кийин аграрный өнүктүрүү башкармалыгы болду. Жер реформасына катыштык, анда да аграр тармакты тейлеп жүрдүм. Андан кийин 2008 жылдан баштап уже район мамлекеттик администрациясында аграрный тармакта иштедим, экономика бөлүмүндө. Андан кийин башкы адис болуп, кийин 5 жыл болуп калды. Эгерде жайында карап туруп чечебиз. Бул жашоодо ар кандай шарт болот. Буну жумуш убагында мамлекеттик кызматта жүргөнүбүздө көп ушундай кездешет. Маселе жаралат.